фестиваль Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун инсандын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы аттуу жарлыгынын алкагында өткөндүгү менен маанилүү. Ошондой эле өлкө башчысы маданият тармагын өнүктүрүүгө жана маданият кызматкерлеринин эмгегин баалоого өзгөчө көңүл була турганын белгилеп келет. Урматтуу салтанаттын катышуучулары, чындыгында элдин атын, жердин атын өнөр адамдары, маданияттын, искусствонун адамдары дүйнөгө таанытат экен. Урматтуу сөз бактаган, сөз баалаган кадырлуу калк, салтанаттын катышуучулары, маданият достук фестивалынын ачылышы менен Баткен шаарынын мэриясынын өзүмдүн атынан чын дилде куттуктайм. Фестивалдын ишине ийгилик каалап, эң жогорку деңгээлде өтөрүнө терең ишенем. Кыргыз жери ырдын жери, кыргыз жери ташкындаган таланттардын мекени. Өлкөбүздүн өнөр казынасы бөксөрбөсүн, өнүгө берсин.